Найджел Питерс британиялык ишкер. Кыргызстандын жаратылышы айыл чарбасы өз мекенинен кыйла өзгөчө экендигин билдирет. Жыл сайын өлкөгө келип эс алып кетмей адаты да бар. Бул жылы туризм багытында же консалтинг кызмат көрсөтүү боюнча ишкерлик кылууга кызыктар. Мен 1993 жылдан бери Британияда соода-саттык министрлигинде иштеп келем. Көбүнчө Кыргызстан менен кызматташууларды жүргүзүп келдик. Дээрлик 24 жылдан бери мен бул өлкөгө келип турдум. Ош, Эркештам, Торугарт, Арсланбаатарга чейин барып эс алып, жаратылышына суктандым. Негизинен мага кыргыз элинин көчмөн жашоосу жагат. Чет өлкөлүк инвесторларды тартуу экономикага өбөлгө. Кыргызстан 2015 жылы ишкерлерден 1,5 миллиард доллар киреше тапкан. Анын дээрлик 190 миллион доллары британиялык инвесторлордон түштү. Ишкерлер туризмден сырткары IT технология, билим берүү жана консалтинг кызмат көрсөтүү багытында кызматташууга даяр. Британиялык ишкерлер өзгөчө энергетика жана консалтинг кызматын көрсөтүү жаатында иш алып барууга даярдыгын билдирүүдө. Бул тармакта 15 компания келди. Алар азыр кыргыз ишкерлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Учурда Британияда катталган Казакмыс компаниясы Токен чөйрөсүндө Кыргызстанда иштеп келүүдө. Ушу тапта Британия Кыргызстандан алтынды сатып алат. Мындагы киреше 43 миллион долларды түзгөн. Ишкерлерди инвестиция салууга тартуу максатында өлкөдө ыңгайлуу шарттар каралганын экономика министрлиги белгилейт. Буга салык төлөмдөрү, энергетикалык тарифтердин төмөндүгү далил. Негизи максаты биздин соода экономикалык байланышыбызды диверсификациялоо деген бул бир эле алтын эмес, башка биздин буюмдарды алып чыгуу. Биз баягы ВСП плюсы дагы мүмкүнчүлүгүн пайдаланганга аракет кылабыз. Ал жерде 6000 товарлардын квотасын бажы төлөмөндө төлөбөй ошко чыкканга мүмкүнчүлүк. Чет өлкөлүк инвесторлорду тартуу ишкерлерге шык берет. Кыргызстан Британия алакасы бекемделип, инвестиция салуу күч алса, өлкөдө жумуш орду көбөйөрү анык. Ишкер Найджел Питерс кыргыз компаниялары менен кызматташтыкты жандантуу максатында ар кайсы чөйрөдө келишимдер түзүлөөрүн белгилейт. Биз кыргыз компаниялары менен байланышты бекемдөөгө кызыктарбыз. Кызматташтык чың болсо, анан иш илгери болот эмеспи? Менен бирге келген ишкерлер кеңеш берүү кызматын Кыргызстанга жайылтууну негизги максат катары коюшту. Ушул аракет ишке ашса гана инвесторлорду тартуу чөйрөсү кеңейет деген үмүт бар. Алдыда бул жылы Улуу Британиядан сырткары Иран, Жапония жана Индия мамлекеттеринин ишкерлерин тартуу аракети көрүлөт. Негизги өнөктөш катары саналган Орусия, Кытай жана Казакстан өлкөлөрү менен айыл чарба, жеңил өнөр жай тармагында мамиле уланууда. Салабат Эркетаева, Батыр Зарлыков, ЛТР, Бишкек.